Угуп жаткан Марал радиосу кече, бүгүн, эртең же саясат тууралуу ачык талкуу маеги менен өз уктурууларын түз ободо улантат. Микрофондо Майраш Базлакунова. Ал эми менин кашымда бүгүнкү студиябызга чакырылган мейман Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, таанымал саясатчы Чыныбай Турсунбеков. Кош келипсиз, саламатсызбы Чыныбай мырза? Саламатсыздар, кош болдук. Айтыңызчы, азыр жай келатып, багы эл бир жайкы эс алууга чыгайын дегендей бир маанайды парламенттен көрбөй турабыз бүгүн. Анткени абдан жандуу. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу маселесин талоого кызуу чындап киришти. Мына депутаттык комиссия бүгүн биринчи жыйынына чогулду. Деги эле кырдаал азыр кандай? Жогорку Кеңеште аба ырайы кандай? Эми Жогорку Кеңеште аба ырайы мына азыр жаңы эле эшиктен келдик, эшикте күн кайнап атат. Жогорку Кеңеште мындан да азыркы сырттагы кайнап аткан күндөн дагы жогору температура. Эки эсе жогору экен да. Кыйла жогору ысып кайнап турат. Аны өзүңөр жаңы эле айттыңар. Бул саясий кырдаал. Ошондуктан айтсак болот, чындап эле элдин баары отпускага кетип, мындай салкын кандуулар гана мындай өзүнүн акыбалын жакшы сактап калбаса, ысып күйүп аткан мезгилде баардыгы отпускага кете турган учур жакындап калганын көргөзүп турат да. Сиз кандай абалдасыз? Салкын кандуу элесизби ушул көрүнүштөргө, же сиздин да ичиңизде кайнап турган маселе жаралып атабы? Мен эми колумдан келишинче ар дайым эле салкын кандуу болууга аракет кылып келгем. Өзү негизи мындай кырдаалды кыргыздар илгертен эле бир жакшы макал менен сыпаттап койгон. Эки адам чабышса, акылдуусу күнөөлүү деп. Бүгүнкү күндө эгерде эки тарап чабышып атса, демек акылдуусу күнөөлүү деп эсептейт кыргыз эли. Акылдуусу ким болду экен? Ошону жакында көрөбүз. Негизи азыр мына депутаттык комиссиянын өзүнүн түзүлүшү жеке сиздин оюңуз боюнча мыйзамдуу болду. Анткени Жогорку Кеңештин бул токтому туура эмес болуп калды деген юристтердин дагы пикири болуп атат да. Эми азыр албетте бүгүн өмүрбек Чиркешовдун да мен интервьюсун көрдүм. Башкалардын да угуп атабыз. Бирок бир нерсени ачык айтып коюш керек. Мен кийинки жылдары Атамбаевди жакындан билип калган киши катары мен Атамбаевдин айткан сөздөрү бул күтүлгөн сөздөр деп эсептейм. Ал башкача сүйлөшүү мүмкүн эмес деп эсептейм. Анткени себеби Атамбаев президент кезде мен ушул темада ошо эл алдына чыгып сүйлөгөн сөздөрүнүн стилин өзгөртүү боюнча президент катары бир аз башкачараак, балким дагы олуттуураак сүйлөө боюнча бир айтканым эсимде. Ошондо мага Атамбаев жооп берген, ойлонуп, эртеси күнү экен жооп берди эле. Мен ушундай сүйлөп жүрүп Атамбаев болгон, башкача сүйлөсөм Атамбаев болбой калам депчи. Ошондуктан бул Атамбаевдин табияты. Азыр мода болуп жүрбөйбү, ген депчи, ген маселеси өтө катуу изилденип жүрөт. Атамбаев протоколдон тышкары көп сүйлөчү. Атамбаев жаратылышынан ошондой адам болчу. Ошондуктан анда мындай сөздөрдү күтүш, кээде кимдир бирөөнүн мындай ар намысына тие тургандай дагы катуу ачуу сөздөрдү айтыш дагы бул Атамбаевдин мүнөзүнө таандык көрүнүш. Ал жеке эле Кыргызстандык өзүнүн мекендештерине эмес, керек болсо башка өлкөлөрдүн жетекчилерине чейин дагы ушундай катуу тили тийген учурлар баарыбыз жакшы билебиз. Анан мунун да төркүнү мен учурунда сүйлөшкөндө сүйлөшүп калганда айтсам, өзү ачык моюн калган. Менин атамды айылда кароос шаршен деп койчу. Демек мен башкача мындай сөздөр менин оозумдан чыгыш табигый көрүнүш депчи, тукум куучулук бар деген маанide айтканда. Ошондуктан мен Атамбаевдин бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү бул анын жаратылышына, табиятына туура келет, башкача сүйлөшүү мүмкүн эмес деп эле түшүнөм да. Анда парламенттин дарегине карата айтылган Атамбаевдин сөздөрүн эң башкысы ошондой сүйлөп келген Атамбаевди эл тиги оппозицияда жүргөн илгерки кезинен баштап кабыл алып келген, ошондой таанып келген. Муну дагы бул бир турмуштун чындыгы катары айтып коюшубуз керек да. Анда экс-президенттин ошол парламенттин дарегине карата айткан жанагыдай сөздөрү, мисалы, аны жакшы билесиз, мен азыр озангым келген жок өзү. Ушундай салыштыруулар бул мындай кадыресе эле көрүнүшпү, же бул Атамбаев дагы мындай күйгөнүнөн мүмкүн бир ички ой толгоосун ушинтип сыртына чыгарып жиберип атабы? Мен айтып атпайм, бул Атамбаевдин стили депчи. Стили. Атамбаевдин жаратылышы, табияты ошондой деп. Парламенттин дарегине айта элек эле го. Эми
Албетте күйүп аткан себептер болсо керек. Анткени бул парламент 2015 жылы мына бүгүн депутаттар айтпай бир топ адамдардын келишине, ушул парламенттин түптөлүшүнө, ушул жогорку кеңеште отуруп калышына көбүнө болбосо да бир топторуна өзүнүн эмгегим бар деп эсептейт деп ойлойм. Ошого жараша булардан көп нерсе күткөн деп ойлойм. Тилекке каршы анын тилегине каршы деп айталы. Ал күткөн нерсе орундан чыкпай атканы албетте ал кишинин жанын кашайтып, ошол өзгөчө күткөн адамдарына жаны кашайып атышы да ыктымал. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан бүгүнкү күндө негизи парламентти өлкөдөгөндөн кийин парламент биз баарыбыз жакшы билип калдык. Акыркы жылдары ошо парламент өлкөдөгөндөн кийинки бүт чабуулдун багыты, коомдук чабуулдун багыты, журналисттик чабуулдун багыты деп айталы. Элдин көз карашы, элдин мындай турмушунда кыйналганда жирин чыгара турган жер адамдар бул жогорку кеңештин депутаттары болуп калды. Ошондуктан эмне нерсе болсо да, кандай өлкөдө жаман нерсе болсо да, биринчи кезекте ошону биз жогорку кеңештен көрүп атканын байкап атабыз. Жогорку кеңеш бүгүнкү күндө баягы орустар айткандай козел отпущение сыяктуу болуп турат. Ошон үчүн элдин арасында мына жаңы өзүңөр да айтып атасыңар, журналисттер дагы жогорку кеңешти жек көрүп атасыңар. Жогорку кеңеш дегенде бул 120 депутат, 120 депутат бүгүнкү күндө жеп коеюн деген адамдар көбөйүп баратат. Бул турмуштун бир өзгөчө нерсеси ушундай да, дайыма турмушта адамдар кыйналганда, анын үстүнө бул жогорку кеңешке парламентке келем деген саясий күчтөр да көп болгон, партиялар 13-14 болгон, анын ичинен 6 өтүп келди да. Андан өтпөй калгандар дагы ушул жогорку кеңеш эртерээк тараса, жок болсо ордуна биз келсек дагы жакшыраак кылат элек деген үмүт бар. Ошон үчүн жогорку кеңештин бүгүнкү күндө бир эле өзүн мындай актап, коомдун алдында актап көргөзө турган бир эле мүмкүнчүлүгү бар. Ал коомдогу көйгөйлөрдү дароо көтөрүп чыгып, ошо көйгөйлөрдү чечиш үчүн керектүү маселелерди ортого салып, көйгөйлөргө кедерги болуп аткандарды элдин көзүнө сайып көргөзүп, мына накта күнөөлүү могу деп сөзсүз түрдө бир коом канаттангыдай, коом ушул акмактар турбайбы дей турганда депутаттар эмеске, мына депутаттар таап бербеди деп айта тургандай бир кырдаал түшсө гана, ошондо депутаттардын аброю кичине көтөрүлүп, бир аз жүзү агарат. Экс-президенттин парламенттин дарегине айткан сөзүнө чыны менен эле эл өкүлдөрүн чычалаттыбы, болбосо мындай пикирлер бир жылдан бери эле айтылып келатты дагы, анан дароо эле депутаттык комиссия түзүлө калды да. Бул жерде бийликтин дагы же президенттик аппараттын таасири байкалып атабы? Эми депутаттардын көбү өзгөчө мурда 5-чакырышта депутат болуп калгандар, президенттик аппаратка же президентке кайра кирип тургандар, президенттин мындай мүнөзүн башынан эле байкаган болуш керек. Анча-мынчалары айтып деле жүрүшкөн. Ошол эле комиссияга кирип жүргөн айрым депутаттар президентке кирип сөгүп чыкканын, анча-мынчалары курсакка жеп чыкканын айтып жүрүшчү. Аны баягы жогорку кеңештин. Азыр ал жоюлду. Эми мурдакы президент жок да азыр. Ага кирбей калышты. Бирок ал президенткесте, экс-президент президенткесинде ага кирип турган мезгилде ар кандай а киши менен мамилелеринин мындай курч жанагындай өңүттө болгондугун өздөрү деле билишет депутаттар. Азыр эми кырдаал өзгөрдү, башкача мүнөздөгү, башкача стилдеги президент келди. Азыркы президент баары менен мындай сый сүйлөшөт, баарына мындай урмат сый менен мамиле кылат. Ошого жараша мурдагыдай мурдактын стилине көнүп иштеп келишкен бир топ депутаттар. Шашылыш түрдө депутаттык комиссия түзүлө калгандай таасир калтырбайбы сизге? Эми аны ошол депутаттардан сураш керек. Анткени мен бул сиз дагы саясатчысыз да, сырттан баамдап турасыз да. Кандай ойлойсуз? Эми мен көп эле нерсени баамдайм. Ал баамдаган нерсенин баарын ачыкка сыртка чыгара берсем, анда мен бир топ нерсени күнөөлүү кылып, бир топ нерсени мындай айыбын чукуп коюшум ыкмал, бирок ал чукуган айыпты далилдеш керек да. Жок, мен сизден ооба же жок деген далилдердин журналисттер бүгүнкү күндө далилин эте албайт. Ошондуктан бул маселени мен бир тараптуу анткени бул иштин ичинде мен болгон жокмун. Депутаттар чогулуп алып, буга кандай жооп беребиз деп кеңешип аткан кезинде мен болгон жокмун же кеңешкенин да билбейм. Анткени
менен эч ким да бул маселе боюнча кеңешкен жок, менден суранган да жок. Мен ушул маселе каралып аткан мезгилде жыйында дагы болбой калдым да, жогорку кеңеште болбой калдым. Ошондуктан мен такыр кабарым жок бул боюнча да. Макул, анда болголаган жагынан эми силер кандай болголосоңор, биздер ошондой болголоп турабыз. Мен саясатчы эмесмин да болгологондойчу. Саясатчылар эле болголойт экен. Ар бир адам болголойт. Макул, анда айтыңызчы, анда сиз менен кеңешпесе, сиздин пикириңиз менен эч ким деле эсептешпесе, анда сиз КСДП фракциясынын ичинде мындай сиздин ордуңуз анчалык мааниге ээ эмес деп айтсак болобу? Кандай десек, эми биз менен Кудайга шүгүр эсептешкен дагы учурлар көп эле болуп атат. Болгонбу же болбосо? Болгондагы болуп да келет. Эсептеше турган жерлерде эсептешет. Бирок момундай чыр жерлерде мен катышпаганым үчүн мага келип ушундай бул жерде мынтели тиги менен мушташалы, муну менен чабышалы деген нерселерге келбейт. Анткени мен чырдан алысыраак жүргөн киши болгон үчүн, чырдын ичинде болбогон үчүн ошондой кырдаал түзүлгөн деп эсептейм да. Эмне үчүн сиздин позицияны ачык айтпайсыз деп сурашабы? Мен ачык айтам, алар билет менин позициямды. Ошон үчүн мага келишпейт. Азыр депутаттар эки тарапка позициялар ачык билинип калбадыбы? Же Атамбаевчыл, же эмне үчүн сөзсүз түрдө эле бирөө тарапта болуш керек? Балким менин өзүм позициям бар. Эмне үчүн менин позициямды кимдир бир урматтабаш керек? Мен сөзсүз эле бирөөнүн позициясы менен кошулуп алып, уралап жүрүшүм керек. Мен андай адам эмесмин. Мен башынан эле ошо Атамбаевдин жанында жүргөндө деле менин позициям болгон, аны Атамбаев да жакшы билчү, ошого жараша анын да мага карата мамилеси ошондой болчу. Ошон үчүн жанагындай маселелерди мен койгондо ал ошого жараша чын жүрөгүнөн чыккан себептерин түшүндүрүп берчү, мен ошого канааттанчумун. Демек, менин позициям дагы чоң сый урматка ээ болгон үчүн ошого жараша жооптор болчу да. Муну мен дайыма ошондой кабыл алам. Болбосо эгерде менин позициям сый урматка ээ болбосо, мен маселе да кое алмак эмесмин. Койгон маселелериме дагы олуттуу түрдө так таамай мен кабыл ала тургандай түшүндүрмөк эмес, түшүндүрүүнү да кажет деп эсептейм эмес. Мурдакы бийликте дагы, азыркы бийликте да мен өзүмдүн суроолорума так жооп алганды билем. Эгерде так жооп бербесе, ошого жараша аларга так кесе айтканды да билем. Бирок анын баарын эле элдин алдына чыгып алып айта бериш. Эгерде бир командада жүрсөң, эгерде ошо командада кишиңдин кыйшык жактарын оңдогуң келсе, аны элдин алдына алып чыгып айтсаң, ал сен ал командадагы киши эмессиң, анда сен анын душманысың. Мен азыр мына мисалы ошо чогуу жүргөн адамдарымды керек болсо ошо командабыз бөлүнүп кеткен же өзүмчө кеткен кезде дагы мен жок деп элдин алдына чыгып ал мындай кылган, ал мындай болчу деп айтып отурсам, бул адамгерчиликке жатпайт деп эсептейм да. Эгер өткөнгө кайрыла турган болсок, ошол сиздин жогорку кеңештин спикерлигине келер алдында сиздин талапкерлигиңизди Ата Мекен, Республика Ата Журт сыяктуу фракциялар колдоп чыккан, анда КСДП унчуккан эмес фракция. Бирок ошондо сизде азыр мындай таарыныч жокпу? Азыр анализдеп көрдүңүзбү, эмне үчүн анда ушундай болуп кетти депчи? Туура, мени Республика Ата Мекен фракциялары колдогон биринчилерден болуп, бирок биздин социал-демократтар фракциясы да колдогон. Бирок ал кийин айтканда сөзүн, андан кийин биздин фракциянын депутаттары биринчи колдоп чыгышкан. Ошол эле биздин фракциянын депутаттары өзүмө келишкен. Эми алар эл алдына чыгып айтпаган менен команданын оюнчулары катары мага келишип, мен анда фракциянын лидери болчумун. Чыныбек, сиздин талапкерлигиңиз болсо биз колдойт элек. Эмне кереги бар бизге тиги фракциянын тиги депутаттын талапкерлигинен сиз ылайык болуп турасыз деп эң биринчи биздин фракциянын депутаттары келген. Мен анын баарын көрүп турган үчүн, биздин фракциянын көпчүлүгү мени колдогонун көрүп турган үчүн, мен башка фракциялардын колдоосунда алганда өтө турганыма көзүм жеткен да. Ошон үчүн мурунку ажо сизге айтканбы, Ата Мекен биринчи колдоосун? Мурунку экс-президентке албетте информациялар башка тараптан түшүп турган. Ошол эле партиянын ичинде ким айтат, кайсы ар бир партиянын ичинде ички агымдар болот, күрөштөр болот. Ошол күрөштөрдүн ичинде Атамбаевка таасир күчтүүрөөк болуп кетпесин деп, мени Атамбаевка жаман көргүсү келген күчтөр да болгон. Аны бүгүнкү күндө албетте эми Атамбаевка ким жакын жүрсө, ошолор дагы жакын болгусу келет. Башка Атамбаев кимдир бирөөнү эсептешсе, аны алыстатып койбосо эртең ошонун сөзүнө кирип кетпесин, сүйлөп кетпесин деп коркушкан да.
Атамбаевдин күчүн пайдаланып келгендер сөзсүз түрдө өздөрүнүн тобун биринчи планда кармаганга аракет кылган. Ал эми ошондуктан баардык жерде ошондой күрөштөр болот. Мен ишенем, бүгүнкү бийликте да ошондой күрөш, тегересинде да ошондой күрөштөр бар. Мурунку бийликтин тегеретесинде да ошондой күрөштөр болгон. Баардык жерде болот. Бирөө өзүнүн позициясы менен жүрөт, бирөө кошомат менен ишенимге кирип алып оокатын кылат. Ошондой кырдаалдарда ким өзүнүн эркин позициясы болсо, дайыма ошол позициясы менен мындай башкаларга караганда жогоруда турат, сыйга да ээ болот. Ошон үчүн башкалар да аны менен эсептешет. Ал эми башкалар тиги бир эле кишиге таянып алып оокат кылгандар белгилүү бир убакыттан кийин жанагы ташталган оокаттардай болуп калып атпайбы? Мындай кишилер барбы депутаттардын арасында? Эми өзүңөр көрүп атпайсыңар, кимдер таштандыга ташталып калды? Тарыктын таштандысына кимдер ташталып калды? Кимдер? Аны көрүп атасыңар. Ушул КСДП фракциясында башында сиз багы спикер болгонго чейин дагы андан кийин деле Иса Өмүркулов негизги оппонентиңиз деп айтып жүрүшчү эле саясат талдоочулар, аналитиктер, жакшы билгендер. Азыр деле ошондойбу? Сиз ошондой мындай оппонентиңиз бар экенин байкайсызбы? Мен эми аны туура түшүнөм. Анткени себеби Иса Чеченов өзү дагы жанында жүргөн, дайыма партиянын сабында, алдыңкы сабында жүргөн жубайы дагы ар дайым мага деле өздөрү ачык деле айтып калышты. Өмүр бою, ошо 30 жылдан бери, 25 жылдан бери саясатта келатат. Саясатта ушундай келип, ушундай берилип кызмат кылып, мисалы ошол Алмаз Шашенин жанында келатканына карабай, ошо татыктуу баасын албай келатат деген маанинде көз караштар албетте айтылып келген. Ал мен туура түшүнөм. Анткени өмүрүн саясатка арнап, ушунча күрөшүп, өзүн дагы ошо мамлекеттин бир тизгинин башкарганга татыктуумун деп жүргөн адамдар сөзсүз түрдө өзүнөн озуп кеткен же кийин топко кийин кошулуп, бирок алдыга чыгып кеткендерди жактыра беришпейт. Бул турмуштун мыйзам челемдүү көрүнүшү. Ал үчүн мындай душман кылып, ал үчүн бирөөнү кодулаштын да кереги жок деп ойлойм. Өзү атаандашчылык болбосо, коом да өнүкпөйт, экономика да өнүкпөйт, эч нерсе өнүкпөйт. Атаандашчылык дайыма керек. Мен андай атаандашчылык керек болсо ар бир мамлекеттин ичинде саясатта да, экономикада да, социалдык тармакта да, маданиятта да болуш керек деп эсептейм. Ошондо гана өнүгүү болот. Ошондо баягы күлүктөн күлүк чыкса, төрт аягы тыбырайып болот деп эсептейм да. Айтыңызчы, бир кезде мына март, апрель айларында ошо КСДПнын ичинде мындай негизги ажырым болуп, эки топко кете баштаганда жүрөгүңүз ооруй тургандыгын айтканыңыз бар да. Азыр эми кайсы топтосуз? Сизди кайсы топто? Атамбаев башкарган КСДПдасызбы же Атамбаевсыз КСДПдасызбы? Мен эми бүгүнкү жогорку кеңеште иштеп атам, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү катары. Ал эми мен Абдрахмановду лидер катары башынан эле тааныган эмесмин, тааныбайм дагы. Ал киши алда мен ал экөөбүздүн ортосунда башынан эле мындай жакын мамиле болгон эмес. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эгерде социал-демократтар партиясы катарда калыш керек болсо, саясий айдыңда калыш керек болсо, дагы бир жолу бир социал-демократтардын чыныгы мүчөлөрүбүз деп эсептегендер чогулуп, бир кеңешип, бир жыйын өткөрүп, социал-демократтарын бир силкинтүүдөн алып өтөндөн кийин ат чабышка кошулуш үчүн даярданыш керек деп эсептейм. Анткени себеби бүгүнкү кырдаал социал-демократтар партиясынын келечегине балта чаба тургандай кырдаал. Атамбаев анан партиялаштары партияны жөн эле берип койбойт деп айттыңыз эле. Эми бүгүнкү кырдаал башкача болуп турат. Жана кабыл алынган мыйзамга ылайык экс-президент мына ушул саясий ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салынды. Атамбаев партияны жетектөөдөн кетти. Эми ал жагдайда ал партиянын тагдыры эмне болот? Дегеле келечеги барбы? Бүгүнкү күндө биз баарыбыз кабардар болуп атканын атабыз. Ал партиянын бүгүнкү күндө убактылуу жетекчилигинде Асел Союзбековна отурат. Бирок таасири канчалык деген суроо жаралат. Кеп маселе, мен ойлойм, бүгүнкү күндө партиянын келечегине күйгөндөр
кандай кылып кандай бул жолдон чыгыш керектигин үстүндө ойлонуп атат деп ойлойм. Сиз барсызбы ойлонгондордун арасында? Албетте ойлонуп атабыз. Анткени биз эгерде бул партия менен калбасак анда сөзсүз түрдө башкача бир ушул эки күчкө тең кошулгусу келбей, ушу чабыштын сыртында болуп, башка жол менен кеткиси келгендер биригип, башка жаңы бир күч болуп чыгыш үчүн кырдаал өзү бышырып койду деп ойлойм да, кырдаал. Анда партиянын келечеги жөнүндө ойлонуп атам деп айтпадыңызбы азыр элечи? Демек анда сиз Атамбаев баштап кеткен партия тарапта деп түшүнүүгө болобу? Эми силер кызык экенсиңер. Сөзсүз түрдө эле кимдир бирөөнү кошулуп алып мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын башка дагы бир канча күчтүү парламентте 6 партия турат. Азыр биз КСДП жөнүндө айтып атабыз. Башка партиялардан да сунуштар бар. Башка бүгүнкү күндө туура социал-демократтар партиясында, бирок башка да сунуштар бар. Биз силер ушундай ойлойсуңар да сөзсүз түрдө эле бирөө чабыш алып, бирөөнү жеңип, анан кийин ошо жок, бүгүнкү күндө ошондой чабышып аткандардан да бийигирээк болуп, жана айтпадымбы, эки адам чабышса акылдуусу күнөөлүү дейт. Ошо андан да алардан да бир аз башкачараак болуп, элге жек көрүнүп калган болсо, өзгөчө чабышып, жерлерде социал-демократтардын канча жигит кыздары ачык айтыш керек. Бүгүнкү күндө эмне кыларын билбей атат. Мына мага канча келишти социал-демократтар партиясынын областтык депутаттары, шаардык депутаттары, эмне кылабыз дейт. Эмне кылабыз, кандай жол менен кетебиз деп келип атат. Аларды талага ташташ керекпи? Жок. Алардын баарын башын бириктирип, керек болсо, мисалы аты өзгөрүш ыктымал. Социал-демократиялык партия болбосо башкача партия болуп калышкан, бирок ошол күчтөр саясатта идеологиясы кала берет. Идеологиясы алып калып, ошолор менен чогуу күрөшкө аттанууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мен дагы бир жолу айтам. Тигил жагы, тиги Чаткал, Баткен дейли, биягы Нарын, Каракол дейли, бар жактан келип, керек болсо ушу Бишкектин өзүнөн келип, кайсы жол менен кетебиз, кандай кылабыз деп бизден акыл сурап аткандар бар, бизден кеңеш сурап аткандар бар, эмне кылалы деп аткандар бар. Мындай деп биздин күчтөр бар жерлерде. Анткени учурунда ошондой биз уюмдарды түзгөнбүз. Ал уюмдар аракет кылып, ушул эле социал-демократтар фракциясынын жогорку кеңешине келишине кызмат кылышкан 15-жылы. 2017-жылы социал-демократтар фракциясынын партиясынын талапкеринин мамлекеттин башына келишине эмгек кылышкан. Эми ал адамдардын баарын эмгегин жокко чыгарып, ал адамдардын баарын силердин керегиңер жок деп айтып койсок, бизге анда адамдардын ишеничи кетет. Ошол эле адамдар жерлерде айтат, булар пайдаланып туруп ыргытып ийет, тарыхтын тачсандысын ыргытып салат экен деп. Биз эгерде ошондой жол менен кетсек, биздин өзүбүздүн партиялаштардын эмес, жалпы элдин алдында айрыбыз түгөнөт, жокталат да. Ошол үчүн биз ал адамдарды унутпай, аларды ала жүрүп атабыз, аларга сөзсүз түрдө бир жол көргөзүшүбүз керек. Сиздин оюңуздан улам, менде да жеке өзүмдө, эми туура эмес болсо оңдоп коюңуз, ушундай нерсе пайда болду. Сиз мурунку президент жетектеген партияны өнүктүрүү аракетин көрөт экенсиз да. Ушул шартты алганда, анда азыр мына бийликке таасири күчтүү болуп турган, абдан сизден дагы күчтүү, бай, акчасы төмөндөгөн адамдар саясатка абдан активдүү аралаша баштады. Сиздин лексикон менен айтканда, аны ким экенин сиз жакшы билесиз. Анан канчалык деңгээлде бул партиянын потенциалы бар парламентке келе тургандай? Эми биринчиден айталым, мурунку президент жетектеген деп атпайсызбы? Ага чейин мен жетектегем. 5 жыл бул партияны мен жетектегем. Ошон үчүн бул партия мен үчүн такыр чоочун эмес. Көп нерсесин мен түзгөм. Жерлерде 60тан ашык. Билбей калдык, авторлору ким экен? Баары эле мен түзгөм. Мен акыркы 5 жылда айтып атам. Мен силерге акыркы 5 жыл эмес, 11-жылдан баштап 15-жылга чейинки 5 жылда айтып атам. 5 жылдын ичинде 60 ячейка менин тушумда түзүлгөн. Мен ушинтип айтайынчы. Мен эмес, менин тушумда 60 ячейка түзүлгөн. Ошол кезде мен башкарып тургам. Ар жолку съезди мен өткөргөм. Партиянын 20 жылдык маараке менин тушумда өткөн. Жанагы орустардын бир эмес 2 партиясы менен мамиле түзүлүп, казактардын Нур Отаны менен, түрктөрдүн ак партиясы менен мамиле түзүп, ошолор менен бир Кытайлардын коммунисттик партиясы мамиле түзүп, ушу иштей баштаган. Мындайча айтканда, биздин партиянын өкүлдөрү Кытайга, Орусияга, башка жактарга барып, партиялык
тажрыйба алмаша баштаган. Мунун баары ошо мен иштеп турган мезгилде болгон. Жеке эле мен эмес, мени менен кошо партиянын башында бир катар адамдар турган. Ошолор менен биргелешип 60 жаш экен түзгөнбүз. Бирок ошонун көпчүлүк финансылоосу мен аркылуу өткөн. Мен муну айтайын да. Мен бир сиздин каражаттан кеткен. Менин каражатым кеткен, аны эч ким танбайт. Бүгүнкү күндө партиянын баары билишет. Эң башкысы мен ошондо да депутаттарга айтчумун. Бул акча тыйын. Биз бүгүн бийликке келип калган мамлекеттин чөнтөгүнө кол салып таап аткан акча эмес. Биздин маңдай терибиз менен таап аткан акчадан берип атабыз дегенбиз. Бизде ишкер адамдар болчу. Ошол Осмон Артыкбаев, Турсунтай Салимов сыяктуу ишкерлер да мага жардам берип, мен сөзүм менен биз акча чогултуп бул партияны ячейкаларын каржылап келгенбиз. Тизмени ким түзгөн макуланда? Маселен биз ар кимдин өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Тизмени аякы натыйжасы тизмени съезде кабыл алынган. Съезге келип колдошкон. Съезге Кыргызстандын булуңгучунан 490 киши келген. Анан эми албетте ар ким бирөөсү угуп айтат, бирөөсү укпай айтат, ар кандай сөздөр айтылат. Албетте кээ бирөө мактанасыз айткандай баарын мен кыйратып келгем деп. Учурунда мактангандарга кошомат кылчылар да деп кошо кыйкырышат туура деп. Анан кийин келгенде чындык өзүнөн өзү чыгат. Ошол тизмеге биз ушу жерден добуш алып берет дегендерди могул алып берет деп сунуштарыбыз айтылган. Ал сунуштар кабыл алынган, четке кабылган, саясий кеңештин бир топ мүчөлөрү катышкан. Ошол кезде мен тизме түзүп атканда 5 киши дайыма катышканы мен эсимде. 5 киши дайыма катышкан. Кимдер алар? Саясий кеңештин мүчөлөрү. Бул суроону бергеним жөн жеринен эмес. Мисалы парламентте буга чейин айтылчу эмес, бирок кийинчерээк ачыктала баштады. Сиздин эле кесиптештериңиз, анын ичинде Сулайманов мырза да айтып атат. Бир болдон башкасынын бардыгына тизме түзүүгө Атамбаевдин салымы чоң болгон деп. Чыны менен эле ошондой болду беле? Деги эле башка партиялардын тизмеси ал кишинин көз карашынан иленип өттү беле, эленди беле? Ал кишиге кирип кеңешип коюш ыктымал. Мен ушу партия менен энкен эртең күнү негизги бийлик бүгүнкү күндө да президенттин колунда болгондон кийин президенттин камчысы тийип кетпесин деген ниет менен алдынан өтүп коюшка аракет кылгандар болуш керек. Бирок мен ойлойм, Текебаев барып Атамбаевден кимди тизмеге киргизейин, кимди тизмеге киргизбейин деп айтканын, же ошол эле Бабанов барып кимди тизмеге киргизсем, кимди киргизбейм деп айтканын, саясат кылып анча-мынчаларга кадыр койгон үчүн сенин тизмеңе президент каршы болуп атат, сенин фамилияңа, бирок мен киргиздим деп өзүнүн аброюн көтөрүш үчүн айтып койгон лидерлер да болуш ыктымал. Бирок бардык лидерлер эле мен социал-демократтардын тизмесин түзүп атканда биз да тизме бергенбиз. Биздин да айткан анча-мынча бир топ адамдар жогорку кеңешке ошо тизменин ичине кирип калган. Демек, ошентип атсак, социал-демократтардын өзү бир кезде Атамбаев баштап келген ошондой тизмени ошентип алып келсе, башкалар кантип эле баарын теңлеп барып ал киши берген тизме менен келип анан катышып калсын. Мен андай аргументтердин мындай чындык экенин ишенбейм да. Жана программанын эң башында берген суроонун өзөгүнө кайрылгым келип атат. Азыр эми сиз макала айттыңыз да, 2-дөө кармашса, 2 адам чабышса, акылдуусу жеңет. Эми күнөөлүү жеңет эмес. Сиз жакшы укпайт экенсиз. 2 адам чабышса дейт, кыргыздар айтат. Акылдуусу күнөөлүү дейт. Эми мен ушунун башка макалында айткым келет. 2-дөө кармашса, ортодо карачымын кырылат дейт. Андай да бар. Азыр эми мурунку кийинки бийликтин ортосундагы түзүлүп аткан кырдаалдан улам карапайым эл, карапайым адамдар мындай ортодо кыйналбас бекен деген суроо жаралат. Мына депутаттык комиссиянын бүгүнкү жыйынында мурда баягы абакка отуруп чыккандар, мурдагы бийликке таарынышы барлардын бардыгы өз пикирлерин, жүйөлөрүн айтып атышат. Эми ал канчалык деңгээлде жүйөсү бар, юридикалык жактарын аны укук коргоочулар аныктап чыгар, органдар. Бирок ушул өңүттү алганда мындай бул негизи депутаттык комиссия кандай иштеш керек өзү? Мен бир нерсени айтайынбы? Негизи мамлекетте эгерде канчалык саясат менен алпышкандар көп болсо, ошончолук экономикасы начар болот. Канчалык экономикага көңүл буруп, өлкөнүн өнүгүшүнө көңүл бурсак, ошончолук саясат менен алпышкандар азаят. Биз акыркы кездерде саясат менен алпышкандар көбөйө баштады. Муну азайтышыбыз керек. Анткени элдин курсагын тойгузуш, экономиканы көтөрүш, кыргызстандыктарды бай кылыш бул түздөн түз биздин мамлекеттин башындагы парламент болобу,
өкмөт болобу же президент болобу биздин милдетибиз түзүнүз. Биз жакшы каналдарды ачып берип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, сырттан Кыргызстанга инвестициялардын келишине шарт түзүп, ички инвесторлордун акчаны сыртка чыгарып кетпей Кыргызстанда калышына шарт түзүп, ошолорго өзгөчө мамиле кыла баштаган мезгилде экономика сөнүгөт. Ал үчүн биз ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Башка нерселерге алакты болбошубуз керек. Жок, бири-бирибиз менен сен минтип койдуң, мен тигинтип койдум, сен кече мени жаман деп турсуң, мен бүгүн сенин турмушуңду талкуулайм деген менен жүрүп отурсак, анда экономиканын үстүнө ойлогонго убакыт да болбойт. Бири-бирибиз менен ошо баягы чындыгыбызды талашып, кыйындыгыбызды далилдейбиз деп жүрүп, убактыбыз өтүп кетет дагы, экономика өчөйгөндөн өчөй берет. Биздин оорубуз бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз саясатка жабышып алдык. Саясат бир күндүк кызыктуу болуш ыктымал, 10 күндүк кызыктуу болуш керек, болуш ыктымал. Бирок үйүңдө балдарың ачкадан ыйлап же кийимге жетпей акча сурай баштаганда, саясат эмес, экономика биринчи орунга чыгат. Саясатты кызытып аткан бул кимдер? Сиздин кесиптештериңиз ошол эле саясатчылар болуп атпайбы? Туурабы? Эми ал мен жана айтып атпаймынбы? Биз сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Жеке тааныштар жөнүндө айтып атасыз. Эми андай деңгээлден өйдө көтөрүлүшчү учур келди. Турмушта мисалы мен ошол чабыштардын ичинде жүрбөгөн көп эле адамдарды билем. Бирок алардан да кыйынчылык жок бекен. Мисалы, мага ар кандай текшерүүлөр келбейт бекен. Же менин ишканаларыма текшерүүлөр же менин балдарыма тийишкендер аз бекен. Толтура. Мен азыр деле бүгүнкү күндө эле. Мен ошолордун баарын саясатка айландырып эле, анан кийин кыйкырып чыга берсем, мен да кайсы жерде туура боло берем. Туура боло турган толук негиздерим бар. Бирок мен анын баарын алып чыга берсем, ал саясатка айланат дагы. Ал мен дагы ошол адамдардын катарында болуп, ошол экономикага зыяным тие баштайт да. Анткени себеби экономикадан көңүлдү алактала баштайбыз. Андай нерселерге чыдап көтөрүп, көбүрөөк экономикага көңүл буруш гана менин ошол алдагы максаттарыма жетишиме көбүрөөк шарт түзөт деп эсептейм. Ошол багытта кулакты жапырып алып, жанагынтип тийишип аткандарга, келип чукуп кетип аткандарга, барып иш ачып коюп аткандарга карабай, иштеп аткан үчүн ишибиз алга жылып атат деп мен өзүмдүн командама, өзүмдүн ошо компанияларымдын, мен уюштуруп кеткен компаниялардын жетекчилерине баарын айтам. Иштейле бергиле, ага көңүл бурбагыла. Ал акыры күнү сен түз жол менен кете берсең, анын баары акыры калат. Акылдуусу жеңет дейсиз. Ооба, акылдуусу жеңет. Жок, мындай да, акылдуусу андай учурда жеңишпейт, бирок чабышса акылдуусу күнөөлүү болот. Дагы бир маселеде, мисалы азыр албетте карапайым эл деле ошол мындай жашоосу жакшырса, Кыргызстандын экономикасы оңолсо деген тилекте да. Анан эми мындай ушул түзүлүп аткан кырдаалда, мисалы сиз мурунку президентти жакшы билген адам катары, үзөңүлөш жүргөн киши катары кандай ойлойсуз? Атамбаевдин тактикасы кандай болушу мүмкүн? Атамбаевдин башкача тактикасын мен күткөн эмесмин. Ушундай эле болорун көрүп эле тургам. Эми азыркы кырдаалда, депутаттык комиссиянын ишинен кийинки кырдаалда кандай үмүт алышы мүмкүн? Эми албетте мен дагы бир жолу айтам, биз бүгүнкү күндө баягы эсептешүүлөргө өтүп алганыбыз туура болбой калат деп эсептейм. Эртеңки күн биздин эң негизги максатыбыз жакшы нерселерди, ошол эле экс-президент ушунда жасалган жакшы нерселерди алып калып, жамандарын унутуп койгонго аракет кылышыбыз керек, жокко чыгаранга. Жакшы нерселер эмнелер? Бийликтин өз учурунда мына конституциялык мөөнөттүн ичинде алмашып турушу бул жакшы нерсе. Бийликтин бул салтка айланыш керек деп эсептейм. Дагы бир жакшы нерсе, эсептешүү өч алууга өтпөй, колдон келсе жамандыгы өзүнүн башы менен кетсин, жакшылыгын андан ары өркүндөтөлү деген саясат жүргүзүш. Бул туура нерсе деп эсептейм. Мындайча айтканда, Кыргызстанда мамлекет катары жакшы салттарды калыптандырууга өзгөчө көңүл коюшубуз керек. Жакшы салттарды өркүндөтүшүбүз керек. Ал жакшы салт өлкөнүн стабилдүүлүгүнө негиз болуп бериш керек. Ал жакшы салт өч алуулардан, майдачы деңгээлден бири-биринен баягы мени кече мынтип койдуң эле, бүгүн сен тигинтем дегендерден куткарыш керек. Бул өлкөнүн элинин жашоосун жакшыртат жана өлкөнүн экономикасы көтөрүлөт деп эсептейм. Биздин өлкөгө башкалардын да ишеними артат. Бул эл мыйзамды сыйлайт.
Бул элде бийлик алмашуунун өзүнүн жакшынакай салты калыптанган деген сыяктуу мындай урмат-сый пайда болот биздин өлкөгө. Эмне Казакстанда бүгүн ошол жолго түшүү аракети жокпу? Аны биз 2 жыл мурда баштап атып 17-жылы. Казакстан мына быйыл баштап атат. Мына биз дагы бир жакшы салтты түптөөлү Орто Азияда деп. Балким башка өлкөлөрдө первый билин комон болуп калышы ыктымал, бирок бизде андай болбойт деген ишеним менен баштап атышат да. Биз ошондой нерседе биринчи болгонбуз. Ошо биринчиликти аягына чыгарып коюш бүгүнкү күндө да толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Парламенттин дарегине айтылган сындар боюнча да дайыма жоопкерчиликти парламент сырттан башкалардан издегенге мындай көнүп алгандай таасир калтыраарын аналитиктер айтып жүрүшөт да. Анан жеке өзүңүз ушул 6-чакырылыштын ишмердүүлүгүнө ичиңиз чыгабы? Эми ачыгын айтканда айтылган сындар туурабы же аларда 6-чакырылыштын ачыгын айтканда лидерлери бүгүнкү күндө дээрлик жок калды да. Ошол эле Республика Кыргызстан болобу, ошол эле же болбосо мисалы Атамекен болобу. Бир топ партиялардын, айрым бир партиялардын лидерлери лидерлик деңгээлге толук жетеликкесте парламентке келип калышты. Алар башкаларды, башка лидерлерди карап ошолорго түздөнгөнгө аракет кылышып жашап келатышкан. Ал эми лидерликке толук айланып, лидерге айланып калыптанып калгандар жогорку кеңеште жок болуп калды дагы, жогорку кеңеш кандайдыр деңгээлде башсыз калды. Ал башсыз калган жерде кандай болорун турмуш өзү көргөзүп атат. Демек, биз бул жагына да көңүл бурушубуз керек экен. Эртең парламентте мындайча айтканда лидери бар, күчтүү топтор келип, партиялар келип, анан ошолор өздөрүнүн эмнеге биз ачыктыкка умтулабыз? Эмнеге биз программасын сурайбыз? Анткени дүйнөлүк практика ошондой. Программасын элге жарыялайт, кайсы партия болбосун. Анан ошол келгенден ошол программасын ишке ашырыш үчүн аракет кылат. Ачыктык болгондо программаны кандай ишке ашып атканын көрөт эл. Ошого жараша ишеними пайда болот. Бул партияны колдосок өзүнүн сөзүнө турат экен. Бул партия сөзү башка экен, иши башка экен дейт. Мындайча айтканда биз бул саясий жашоону дагы бир салтка айландырышыбыз керек да, салттуу жолду түзүп коюшубуз керек. Тилекке каршы бизде азырынча ошондой болбой калды. Мында албетте көп себептер бар. Биз негизги себеби лидерлердин чабышы, негизи бири-бирин жок кылышы көп учурда өлкөнүн өнүгүшүнө да тоскоолдук кылып атат. Парламенттик шайлоого деле аз убакыт калды. Мына 1 жыл, 1,5 жылга чукул. Азыр көп шайлоо кодекстерине, мыйзамдарга мындай өзгөртүү киргизүү, биз таза, ачык, административдик же каржылык ресурсу жок парламентте шайлоого умтулабыз деп бийлик убада берип жатат. Ушул шартты алганда сиз мындай ошондой чыны менен эле идеалдуу парламент келерине үмүт артасызбы? Идеалдуу нерсе китептерде болот. Турмушта сөз түрдө өзүнүн ички эрежелери менен коштолот. Каражатсыз оптимисттик да бир көз караш жасаганга болбойбу? Реалдуулуктан келип чыгалы. Турмушта бир партияны түзүш үчүн, аны түптөп чоң күчкө айландырыш үчүн сөз түрдө каражат керек. Ал каражат эгерде мына биз эки түрүнөн көрүп атабыз. Бирок негизи таза каражат менен келип, эл чогултуп келип кен каражат болсо, ал жерде адамдардын жүзү жарык болот. Эгерде албетте уурдалган каражаттар менен жасалган болсо, ал жерде суроолор да көп болот, мүдүрүүлөр да көп болот. Аны да көрүп атабыз турмушта. Эң башкысы биз бир кызыктай адамдарда Советтер Союзунун тушундагы менталитеттен, ошол кездеги идеологиядан кете албай атабыз адамдар. Психологиядан кете албай атабыз. Рынок экономикасынын талаптарына шайкеш кадам таштай албай атабыз да. Мен таң калганым эле каражатсыз эле баарын жасап коебуз дейт. Каражатсыз бүгүнкү күндө тиги айылдагы райондордо делегаттарын Бишкекке тап келе албайсың. Аларга келиш үчүн дагы жолуна акчасын төлөп бериш керек. Алар келип мейманканага жатыш үчүн каражатын төлөп бериш керек. Ошолорго курултай өткөрүш үчүн, ошо партиянын курултайын өткөрүш үчүн бир залды жалдап, акчасын төлөп берип, анан жыйын өткөрүп, уюштурууга турган кагаз, калем баарын кимден бери жасап, ошо партиянын эмблемаларын жасаш үчүн акча каражат керек. Ага окшоп жанагындай кылып, анча-мынча колунда каражаттары бар, макул болуп акча берип турса, ай сайын мына мен уюштургам муну 2011ден 2015-ге. Анда ал партияда
бир топ киши иштеп берет. Анткени иштеп бериш үчүн аларды үй бүлөсүн багыш керек да. Жок, бекер ким иштеп берет бүгүнкү күндө? Сиз бул жерде бекер алып барчу болгон жоксуз да. Сөзсүз түрдө акча алып айлык алган үчүн ушул жерде алып барчу болуп иштеп атасыз да, туурабы? Партияда дагы ошондой, сага иштеп бериш үчүн жөн эле идея жетишсиз. Ага сен анын жанын багыш үчүн, идеологиясын багыш үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп беришиң керек. Жок эле дегенде сатып алуу аракети жөнүндө болот. Жок эле дегенде келечекте бир жакшы карьера жасаганга идирегине жардам бере тургандай бир үмүт байлап беришиң керек да. Ошондо сенин жаныңда ушул мени жакшы келечекке жеткирет экен деп элдин тилегин алуу боюнча. Биринчиден, эгерде сен элге айткан сөзүңдү аткарып, элге чындап эле бир жакшылык жасай турган болсоң, анда ошондо эл сага ишените добуш берет. Ишенбесе, сен балким акчаңды алып добуш берет, же болбосо добуш бербей башкага берет. Социалдык түйүндөрдө айрым замандаштар тарабынан ушул парламент таркасын деген дагы мындай пикирлер басымдуу болуп кетти. Анан чыны менен эле парламентти мөөнөтүнөн мурда таркатууга негиз барбы, жокпу? Эми өзү принцибинде бир нерсени ачык айтып коелу. Мен дагы бүгүнкү күндө коомдун талабын көрүп турам. Эгерде бүгүнкү күндө парламент таркап кете берсе, мен жеке өзүм каршы эмесмин. Бирок бир жыл калды, кандай анын бир мындай эмеси керек да. Таркайбыз десе колдойсузбу? Эгерде таркап кете турган болсо, мен эч каршы болбойм. Мен ачыгын айтканда, өткөн жылы деле таркап кетсе мен каршы эмес болчумун. Андан мурдагы жылы делечи. Бирок маселе анын ошо бир бышып жетилип, анан кийин ошонун ордуна кайра шайлоо өткөргөнгө даярбы бүгүнкү күндө? Коомдун баардык катмары, баардык күчтөр саясий дагы деген маселеде турат да. Ал жеке эле бир кишиге байланыштуу эмес, ал көп нерсеге, себептерге байланыштуу, объективдүү, субъективдүү себептерге байланыштуу. Ошолордун баары алдыда болсо ашып кетсе бир жылга убакыт калды. Бир жыл үчүн дагы кошумча чыгым жасаш керекпи деп да суроо койгон адамдар бар бүгүнкү күндө. Ансы деле акчабыз тартыш кетсе деп суроо коюп атат бүгүнкүсү. Кээ бир айтып атат, жок, учур келгенде деле тарасак жетет, эмне өзгөрүп кетмегеле дегендер бар. Коомдо пикир көп. Азыр эми дайыма парламент көйгөй жаралса, өзгөчө экономикалык бир көйгөй жараса, дароо өкмөт чабал болуп атат, өкмөттү алмаштыруу керек деген жагдайды көтөрө каласыңар. Анан ШКУнун жыйынынын алдында бул жагдай токтоп калды, кийин кырдаал өзгөрөт деп эле ошол эле сиздин кесиптештериңиз кулуардан тышкары көбүрөөк эле айтып баштады. Анан сиз ушул өңүттү бир өзгөрүү болорун күтүп атасызбы, же бул мурдагыдай эле боюнча калабы? Мен дайыма айтып жүрөм, биз бир нерсе баштасак аягына чыгарып, анан натыйжасын көрсөк деп. Мисалы биз ара жолдо калдык деп жүрбөйбүзбү? Парламент демократияга толук качан жетебиз? Парламенттин канчалык Кыргызстанга керектүү же Кыргызстандын шартына туура келерин качан көрөбүз деген маселе турат да. Биз толук парламенттик системага өткөн жокпуз да. Анан ошондой кырдаалда биз бүгүнкү күндө башка кимди күнөөлөйбүз деген нерсе болот да. Бүгүнкү күндө мен жаңы эле айттым. Парламентти күнөөлөп атабыз деп айтып атам. Мурда Ак үйдө ким отурса, азыркы Ак үйдүн ордунда, ошону гана күнөөлөп келген коом. 2005-жылда ошол картинаны көргөнбүз. 2010-жылда ким келгенбиз. 2005-жылы Ак үйдөн кимди кууп чыктык эле. 2010-жылы Ак үйдөн кимди кууп чыктык эле. Азыр ошол Ак үйдө парламентте отурат. Ошон үчүн кандай деңгээлде тиги элдин нааразылыгынын соккусун ошол парламентте калып атат да бүгүнкүсү. Ошон үчүн парламентти да жоготуш керек, таркатыш керек деген сөз бийигирээк чыга баштады, күчтүүрөөк чыга баштады. Мен айтар элем, баардык баягы кыргызда бир макал бар го, кемигинде да бар, керкисинде да бар депчи. Өкмөттө да, парламентте да бар андай. Баарында бар деп эсептейбиз. Бул биринчиден. Экинчиден? Жок, сиз так айтпай атасызбы? Туура, сиз айтпаңыз, мен кайталап атам мен сизде. Кемигинде да бар, керкисинде да, кемигинде да, керкисинде да бар деп атпаймынбы? Баарыбызда кемчилик бар. Кемчилиги жок. Деги эле коом мындай бийлик эмес, кемчилиги жок, адам да жок. Ошон үчүн биз бир гана нерсени туура билишибиз керек. Менин бекем ишенимде Кыргызстанда демилгелүү адамдарга шарт түзүп, ошолорду колдошубуз керек. Биз репрессиялардан бийик турушубуз керек. Биз эркин идеялары күчтүү коомго
жол ачып беришибиз керек. Ал идеялар сөзсүз түрдө Кыргызстанга инвестицияны алып келет. Ал идеялар Кыргызстандын өзүндө дагы жоктон бар кылганга шарт түзөт. Ал ындай идеялуу адамдар Кыргызстанды сөзсүз түрдө алга жетелейт. Биз ошолордун мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Колдогу камчы менен башка өзгө ургулай бергенден ийгиликке жетпейбиз. Бир топ саясатчыларда негизи мындай жаратмандык, мамлекетчилдик деген сапаттар эмне үчүн азыраак болуп атат? Же биз байкабай көрө албай атабызбы? Эми коом качан ким чындап эле эми коомдагы өзү ачыгын айтканда ушу журналисттер деле, коомдогу активисттер деле баары тең эле кол ийресине тарткатыла баштаган мезгилде жана сиз айткандайлар аз болот. Кол ийресине тартпай коом өзү таразыга калыс болуп так турса, коомдон корккондон саясатчылар дагы мамлекетчил болот. Саясатчылар дагы өзүнүн кол ийресине ачык тартканынан уялып калат. Кокуй, мен кол ийреме тартсам уят болуп калам элдин алдында деп. Эгерде бирөөнүн акчасын алып алып анан кийин акмакты деле акылдуу деп азамат деп кол чаап кыйкырып колдой берсе, акча берип койсом мени баары колдой берет дей турган болсо, анда сиз айткандай мамлекетчил саясатчылар аз болот. Рахмат. Анда биздин бүгүнкү программабыздын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Акуныч Турсунбеков болду. Ушуну менен кечээ, бүгүн, эртең программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Эгер сиз саясатты тандасаңыз, анда жашооңузду өзгөртүүгө даяр болуңуз. Жеке позицияга бекем туруп, кадыр баркты сактоого болобу? Саясатчылардын кырдаалга жараша ою кандай өзгөрүүдө? Бүгүнкү саясаттын таалуулуу маселелери тууралуу саясатчылар менен ачык маек. Кечээ, бүгүн, эртең